шайлоо. Бүгүн Борбор шаарда 4-октябрда өтө турган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгүн утурлай ачык жана таза шайлоону камсыздоо, анын ичинде шайлоо фондун массалык маалымат каражаттарында ачык чагылдырууну талкуулаган иш-чара өттү. Ага Борбордук шайлоо комиссиянын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Күн тартибине коюлган маселе шайлоого даярдык ишинде саясий партиялардын шайлоо фондун ММКларда ачык айкын чагылдыруу. Уюштуруучулардын айтымында шайлоого кеткен каражаттын ачык көрсөтүлүшү жарандардын аң сезимдүү тандоосуна түздөн түз таасир этет. Андыктан ар бир партия шайлоо фондун жумшалган акчанын багытын жана суммасын ачык көрсөтүшү керек. Барыңыздарга билгилүү болгондой, мурун каржылоо маселеси дайым жабык болчу. Кайсы саясий партия, кайсы каражатты кайсы жака жөнөтөт деген маалымат эч жерде жок болчу. Кайсы адам кайсы партияга канча салым кылды деген. Ошол ачыктыкты бир кандай десем, жаңы системага, жаңы культурага алып келет деп ойлойбуз.